Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, барын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Садыр Жапаров тег учак менен Эрденет шаарына барды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 10-июлда Монголияга болгон мамлекеттик сапардын алкагында Эрденет шаарына келди. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, ал жакта өлкөдөгү ири тоокен ишканалардын биринин ишмердүүлүгү менен таанышуу пландалууда. Биле кетсек, мамлекет башчысы Монголияга иш сапар менен кечээ жөнөп кеткен. Булак супер кежи. Куралга этиятсыз мамиле жасаган. Баткенде нөөмөттө турган аскер кызматкери каза болду. Баткен облусунда суткалык нөөмөттө турган аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматына караганда, кырсык куралга этиятсыз мамиле жасоонун натыйжасында келип чыккан. Каза болгон аскер кызматкери Баткен районундагы 35524 аскер бөлүгүндө контракттык негизде кызмат өтөп жатканы айтылды. Учурда окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалып, кырсыктын башка себептери такталып жатканы кошумчаланды. Булак супер кежи. Жол талашкан фуранын айдоочусу арттагы унаага арматура менен кол салууга аракет кылды. Бишкекте жол талашкан фуранын айдоочусу жеңил унаанын ээсине арматура менен кол салууга аракеттенген учурдун видеосу тарады. Аны блогер Эртай Исаков социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Анда айтылгандай, окуя 8-июль күнү саат 15:45 чамасында каладагы Фучик жана Месарош көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Видеодо жүк ташуучу фуранын айдоочусу эки сызыктуу жолдун карама-каршы тарабына чыгып, тиешелүү тилке менен бара жаткан унаалардын астын туруп токтогонун көрүүгө болот. Андан соң айдоочу фурадан арматура көтөрүп чыгып, арттагы унаалардын бирине кол салмакчы болгон. Бирок жеңил унаанын айдоочусу качып кетүүгө үлгүргөн жана кесилиштен өтүп, окуя тууралуу 102 кызматына кабар берген. Ал эми фуранын айдоочусу Сары Өзөн базары тарапка из жашырып кеткен. Видео толугу менен кол салууга кабылган жарандын унаасындагы камерага жазылып калган. Фуранын ээси сөзсүз жазаланыш керек. Эртең дагы кимдир бирөөнү арматура менен өлтүрө чаап салышы же жолдун каршы тарабына чыгып, жол кырсыгына себепкер болушу толук мүмкүн. Учурда милиция кызматкерлерине арыз жазылган. Ички иштер министрлигинин аракетин күтүп жатабыз деп жазган видеонун автору. Булак супер кежи. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жумушчу топтор жолукту. Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун 2023 жылдагы жолугушууларынын план графигине ылайык 2023 жылдын 3-июлунан 9-июлуна чейинки Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жолугушуусу Баткен шаарында болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүнүн кырдаалында өттү. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Тажикстандын аймагында болору пландалууда. Булак Назар Ньюс кежи. Атлантик океанында 300дөн ашуун адам дайынсыз болууда. Атлантик океанында Сенегалдан чыккан качкындар менен 3 кайык дайынсыз жоголду. Испаниянын Канар аралдарын көздөй кеткен кемелерде 300дөн ашык адам болгон. Алардын баары дайынсыз жоголгондордун тизмесине кирди. Мигранттарга жардам көрсөтүүчү Walking Borders уюмунун өкүлүнүн айтымында, биринде 65, экинчисинде 50-60 киши болгон эки кайык Сенегалдан кеткенден 2 жума өткөндөн кийин байланышын токтотушкан. Үчүнчү кайык 200 мигрант менен 27-июнда өлкөдөн чыгып кеткен. Африка өлкөлөрүнөн келген мыйзамсыз мигранттар тынымсыз Испаниянын чек арасынан өтүп, өлкөгө кирүүгө аракет кылып жатышат. Испаниянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, үстүздөгү жылдын январ-май айларында Испанияга 8,5 миңден ашык мигрант кирсе, анын жарымы Канар аралдарынан келген деп билдирет Reuters. Буга чейин Ла-Манш аркылуу Улуу Британияга 700дөй мыйзамсыз мигрант келген. Булак Назар Ньюс кежи.